Emneke bular bekardan yerdi basıp oturuşat. Хумрихан Мирзаева 2008 жылы 1 гектар 78 сотық жерді Сарай айыл өкмөтүнөн аукциондун негизинде 1 миллион 976 миң сомго сатып алганын айтат. Бирок 2016 жылы Кыргыз соода биримдиги жерин басып алып иштетип жүргөн деди. Бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылганы менен андан майнап чыккан эмес. Анткени Кыргыз соода биримдигинин артында вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова турганын айтып, ишкер айым президентке кайрылып өз көзөмөлүнө алуусун суранды. Prezidentimiz Sooronbay Sharipovdan, anan Premier-ministr Sapar Isakovdan, prokuror Indira Joldubayevadan so'ran etelerim. Şu gosreyestrde işçileriga, anan biligide oturgan Çolpan Sultanbekovani tekşirip berişini so'ran etelem. Маалымат жыйын аяктап калганда Кыргыз соода биримдигинин өкүлдөрү да келип, өз чындыгын айтууга аракет кылышты. Бирок эки тарап ортосунда келишпестик орун алды. Organlardan siz Uralbaysınız. Siz korunmalı başına eğlendirip otar. Siz de bilemem, akşamınız kor. Siz korunmalı başına eğlendirip otar. Кыргыз соода биримдигинин жетекчилиги да журналисттерге маалымат берүүгө аракет кылды. Бирок нааразы тарап ага мүмкүнчүлүк бербей жатты. Ага карабай Хумрихан Мирзаева айткан маалыматтарды төгүнгө чыгарып, талаштуу жерлер мыйзамдуу Кыргыз соода биримдигине таандык экенин айтты. 1.78 Kırgız soda birimdigi mençigi deb табылган соттун чечимине. Шул күнгө чейин күчүндө соттун чечими. Рай администрация берип атат. 741 менен 132 токтом Кара Суу рай администрациясынан 2001-ден 2004 жылы 3 токтомдор бизге чыккан. Бул Сарай айыл өкмөтүнүн даттануусу мененче шул күнгө чейин күчүндө турат. Ишкерлердин айтымында талашка түшкөн аймакта 1000ге чамалуу соодагер иш жүргүзөт. Коңшу Өзбекстан менен чек аралар ачылгандан бери соода жакшы болуп жатканын айтышат. Мына ушундан улам көз арткан тараптар көп болуп жатканын билдиришти. Соода жакшы адамдар барды соода кылып атат. Мына сүйүнүп калышты кайта-кайта. Мурунку саткандар аттан кылып атат. Бекер сатып 2000 долларга. Күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Күндөн күнгө көтөрүлгөндөн интерес башталат экен. Күндөн күнгө көтөрүлгөндөн көз аткандар башталат экен. Убагында эмне көз атпады? Банкротто канча жүрдүк биз? Эмне үчүн көз атпады? Эми башталганда баа жок неме болуп атат. Кыргыз соода биримдигинин жетекчиси Анарбай Эргешев базардагы 1 гектар 85 сотук жердин да документтеринде мыйзам бузуулар бар экенин ачыктады. Азыркы учурда Кыргыз соода биримдиги сотко кайрылып, ал жердин мыйзамдуу ээсин аныктоону суранган. Ал жерде кылмыш составы бар. Аны орган айтат силерге. Кандай кылмыш составы? Кылмыш составы бүт подделка документ. Себеби подделкасын айтып коеюн силерге. Подделка 183 токтом, 180 Жолборс тарабынан, Обул Патриот Союзунан подделка документтер Финпол тарабынан далилденип чыкты. Ал биздин иши эмес, ал органдын иши. Эми базарга тиешелүү жердин мыйзамдуулугун сот аныктамакчы. Кара Суу базарынын жерлери алгач мамлекеттин карамагында болгон. Кийинчерээк аукциондун негизинде ишкерлерге сатылып кеткен. 2005 жылдагы революцияда базарды эл басып алган. Андан кийин базар Сарай айыл өкмөтүнүн карамагында болуп келген. Кийинчерээк аукцион менен жер алган ишкерлер өздөрүнө тиешелүү жерлерге ээлик кылып, учурунда базарга маркум депутат Баяман Эркинбаев да ээлик кылып жүргөн. Азыркы учурда талаштуу аймактын жалпы аянты 4 гектарга чукулдайт. Марат Акымбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.